Тармактык комитет саламаттык сактоо министри кызматына Гүлнара Батырованын талапкерлигин колдоду. Кыргызстанда акыркы бир жуманын ичинде COVID-19 жаңы 119 учуру катталды. Кыргызстан АКШдан туристтик визанын мөөнөтүн узартууну суранды. Экономика министрлиги Кыргызстанда бизнести каттоо боюнча колдонмо иштеп чыкты. Салык кызматы 8 айда дээрлик 100 миллиард сом салык жана төлөмдөрдү жыйнады. Хоккей боюнча президенттин кубогунда Кыргызстандын жаштар курамасы 3-орунду ээледи. Бүгүн 5-сентябрда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин кезектеги жыйынында саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна Гүлнара Батырованын талапкерлиги колдоо тапты. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, талкуу маалында талапкерге бир катар суроолор берилип, саламаттык сактоо тармагында көйгөйлөрдү чечүү маселелери көтөрүлдү. Кыргызстанда 29 августтан 4 сентябрга чейин аралыкта COVID-19 жаңы 119 учуру катталган. Бир жума аралыгында тобокелдиктерди баалоо матрицасына ылайык бардык областтар жашыл зонада турат. Акыркы жумадагы натыйжалуу репродуктивдик сан 1ден аз. Бул оорунун азаюусун билдирет. Пандемия башталгандан бери өлкө боюнча жалпысынан COVID-19 205.835 учуру катталган. Ооруга чалдыгуу 100.000 калкка 3.110.3 учурду түзсө, адам өлүмүнүн учурлары 1,5%. Кыргызстан АКШдан туристтик визанын мөөнөтүн узартууну суранды. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев АКШнын мамлекеттик катчысынын Түштүк Азия жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча жардамчысынын орун басары Брайан Стиммел менен жолугушкан. Анда эки өлкөнүн ортосунда көйгөйлүү маселелер жана аны чечүүнүн жолдору талкууланды. Ошондой эле элчи АКШга окууга өткөн кыргызстандык студенттерге виза берүүнү жеңилдетип, алар үчүн өзүнчө кезек уюштурууну жана туристтик визаны 5 жылдык эмес 10 жылдык мөөнөткө жогорулатуу зарылдыгын баса белгиледи. Брайан Стиммел АКШнын Кыргызстандагы элчилигинде түзүлгөн атуулдардын узун кезектигин тизилүү себептерин иликтеп, жообун кошумча билдирүүнү убада кылды. Экономика жана коммерция министрлиги өлкөдө бизнести каттоонун этап менен кеңири нускамаларын алууга мүмкүндүк берүүчү документ иштеп чыкты. Ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, биринчи жолу иштелип чыккан документ бизнесмендерге, анын ичинде Кыргызстанга келген жана өлкөдө бизнес жүргүзүүнү көздөгөн чет элдик жарандарга пайдалуу болот. Мамлекетибиздин аймагында бизнес өнүктүрүүгө ниеттенген Кыргызстанга келген чет өлкөлүк жарандар көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушат. Алардын көпчүлүгү мамлекеттик органдардын кеңири ачык маалыматынын жоктугу менен акталат. Жаңы документ башка колдонмолор менен бирге көйгөйдү жоюуга багытталган. 2022 жылдын 8 айында мамлекеттик салык кызматы мамлекеттик бюджетке 99 миллиард 961,4 миллион сом салык жана төлөмдөрдү жыйнады. МСКдан кабарлашкандай, белгиленген план 1 миллиард 445,5 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 33 миллиард 829,4 миллион сомго көп салык жыйналган. Салык кызматы тарабынан башкарылуучу мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин негизги үлүшү жыйымдардын жалпы көлөмүнүн 32% өлчөмүндө кошумча нарк салыгы боюнча келип түшүүлөрдүн эсебинен камсыз кылынган. Бишкекте балдар арасында хоккей боюнча президенттик кубогу үчүн мелдеш өттү. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Асель Абдыгулова билдирди. Анын айтымында, спорттук иш-чара 25 августтан 5 сентябрга чейин Бишкек арена муз аянтчасында болду.